18 жаштагы кыз турмушка чыкканга даярбы? Саламатсыздарбы? Негизи ошол бул суроодо менин дагы оюм бар да, ошо чынында эле кээ бир кыздар эрте жетилет, кээ бир кыздар кеч жетилет да, баягы балалык эме болот да, бала кыял болот. Анын чын эле айткандай эле, бирок жашы өтүп кеткенде көп эле тандап калат да. Баягы бир жери өтүп калса, же сапожкасын, же бутун жакшы карабайт экен, же колун тырмагын албайт экен дегендейчи. Анан көбүнчөсү бирок 18 жаштагы кыз негизи 18 жаштан эле турмушка чыкканы туура деп ойлойм. Андан ылдый 17-16 жашта уже ал деген мектеп куракта биринчиден, экинчиден ал деген ошол өзү даяр эмес да. Анан үчүнчүдөн ал деген баягы ата эненин мериминде, анан кээ бирөөлөр болсо деген эрке кыз болот, кээ бирөөлөр баягы ортончу, кээ бирөө анан көбүнчөсү баягы мен турмушка эрте чыккан кыздардан сураганымда көбүнчөсү улуу, үйдүн улуусу да. Үйдүн улуусу болгондо кыздар эрте жетилет жана алардын бөбөктөрүн карап баягы оокаттын баарын ошол кылып түйшүктө мындай эрте бышып жетилишет да. Менин оюм боюнча 18 жаш эрте болуп калат дейм. Мисалы үчүн кыздар 20 жаштан 25 жашка чейин өзүнүн убагы дейм да, 20 жашка чейин эрте болуп калат, 25 жаштан кийин кеч болуп калат. Ошон үчүн 20 жаштан 25 жашка чейинки аралыкта турмушка чыкканы жакшы дейм. Себеби аркы беркинен калча билип үйрөнүп калат ал нерсеничи. Мисалы үчүн 18 жашта жанагыдай эле сыйлоону түшүнө элек кези болот. 20 жаштан өткөндөн кийин кичине ал кыз акылы токтотуп калат. Менин оюм ошол. Мисалы да азыр 14 жаштан баштап сүйүү башталат да. Анан сен болсо 20 дейсиң, ага чейин канча жигит менен жүрүп калдың? Жок, ал үйдөн тарбиясы да. Үйдөн тарбиялаган болсо, мисалы үчүн мен школда окуп жүргөндө үйдөн ата-энем тарбиялаган үчүн мен 11-класска чейин балдар менен сүйлөшпөгөм. Азыр деле сүйлөшпөйм да, мисалы үчүнчү. Жок, бир эле сенсиң, а берде толтура кыздар жоно көчөнү барыңарчы. Ошолор 15 жаштарда ону Казакстанга барып денесин сатып жүрөт 15 жашта кыздар. Жок, ата-эненин тарбиясы болуш керек да. Үйдө бекем катуу тартип болсо, мисалы үчүн ата-энеси ошондой бекем тартип берген болсо, ал кыз ошол бойдон түз бойдон кетет да. Эгер ата-энеси үйдөн тарбия бербесе, мисалы үчүн кээ бирлердин атасы ичет, ал бала көргөн тарбиясын уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт да. 16-17 жашта деле турмушка чыкса болот. Себеби мен өзүм деле 17 жашымда чыккам. Азыр 4 баланын энесимин. 17 жашымда да мен ошондо ойлогом да, кечирээк чыгып атам депчи. Андан эрте деле негизи каалачым да, эрте эле чыгып кетсем экен депчи. Ошол мен өзүмдөн айтат элем да. Кандай жакшылыктар болот экен? Сиздин оюңузча эмне себептен эртерээк чыксам болмок деп ойлочу элеңиз? Негизи агай айтып атпайбы, 14 жашта эле сүйүү келет депчи. 12 жашта деле келсе керек сүйүү. Аны Жок, кыздарды келе берет эртелеп. Эртеле келет негизи кыздарды Куранда деле 9 жаштан намаз окугула деп буйруп атпайбы. Мына ошол убакыттан баштап биз уже жетилебиз да. Ошондо 14-15 жаш нормальный жашта, бул 11-класста бүткөн кез уже сен даярсың турмушка. Эртерээк кет деген сөз да бул. Негизи азыр мына былтыр кайсы жыл экен Раиса Атамбаева өзү гинеколог экен го. Ошол доклад жасаган. Чоң бир авторитетный жыйында азыркы кыздар 14-13 жашынан жыныстык жашоонун баштап атат депчи. Ошондой чын эле. Мына Бишкек шаарында, чоң шаарларда ошондой. Ал түгүл жана жогорку класста мындай ар бир жетинчи кыз аборт. Кыз мындай кыз абири менен жүргөндөр нидатурага деп тоготушпайт экен азырчы. Мына Бишкек шаарындачы. Демек, бу жерден түшүнсөк болот, уже 14, 13, 15 жаштан эле кыздар баштап атышат да. Анан ошондой баалуулуктар калыптанды азыр. Ошондой жүргөндөр, байыраак балдар чаап алгандар, даже байыраак кишилер чаап алгандар азыр авторитет экен да. Атасы менен теңдери менен жүргөндөр жана папик деп жана Кореястын ыры бар го. Жана миллиард просмотр болду го. Ошол именно ошо папик жөндөр ошол. Турмушта ошондой. Бүт жагынан камсыз кылат, финансылык жактан. Ооба. Анан азыр ушундай, турмушта ушундай. Анан эми жанагы 18 жаштан деген биздин мына кыргыздарга бир аз неме болуп калат. Негизи законду 16дан кылса болмок. Ошо 16да толук биздин кыздар жетилип калат да. Анан азыр эми 18 күтүп жүрөбү. Анан бардыгы үчүн бирдей болбойт закончу. Бирдей болот, бирок адамдар ар кандай да. Мисалы кээ бир кыздар 20-сында деле жетилбейт. Бирок алар исключение. Негизинен 16-17-синде биздикилер жетилип калат. Эжелеринин оюн уксак, сиз саламатсыздарбы, урматтуу угуттуу кыргыз калкым. Мына азыр аябай талаш тартыш болуп атат. 18-те тиги кыздар күйөөгө чыкса болобу деп.
Союз мезгилинде 18 жашта паспорт берилчи да. Союз мезгилинде 18 жаштан баштап чыгчу эле. Эми ал мезгилде массалык маалымат каражаттар аябай аз эле. Азыр мына телевидение бар, колдоруна сотка түшпөйт, газета, журналдарды окуйт, окушат. Азыр бардык жакта маалыматтар бар да. Азыр бизге мынакей биздин кыздарыбыз 16 жаштан баштап жетилип мынакей паспорт алып атат да, 16 жаштан. Демек эмнени билүүгө болот будан? Азыр мынакей бизде жашоо турмушубуз аябай жакшы да. Жакшырды, ичип жегени жакшы. Демек биздин кыздарыбыз эрте жетилип атат да. 16 жаш деген демек күйөөгө берсе болот деген сөз да. Ага чейин деле 9-классты бүтүп эле кыздарыбыз бизден сурабай эле, мектепти бүтпөй туруп эле, эч кандай орто билим албайт, жогорку билим албай эле күйөөгө чыгып кетип атат. Уруксаты жок эле да. Уруксатсыз эле. Мына эми аны эмнеден билүүгө болот? Эми ал биз нары айтып атабыз, бери айтып атабыз, ал кичиник баягы жаш болуп барып, кээ бирлер ошол бала бойдон барып деле ошол үйдүн тарбиясын алып, жакшынакай эле билип болуп кетип атат да. Ошол үйдө тарбияланып, анан кийин айтып атпайбызбы, 23 жаш, 25 жаш деп, ал мезгилде уже бардык нерсени көрүп калат да кыз. Анан кийин ошол жана жакпай калып, ошол жерде ичара келишпестик болуп, кайнене менен кыздын ортосунда, кайнатанын ортосунда, баланын ортосунда мен минтпейт элем, мен айтпайт элем, мындай ичем, мындай кийинем, мындай турам, мындай машина минбейм, мисалы азыр машина. Бирок үйдө бар. Ошол үчүн мен ойлойм, ушул 16 жаштан паспорт берилип атат, ушул 16 жашка чейин деле тийип атат, 16 жаштында тийип атат. Бул туура эле деп ойлойм да, мен өзүм оюм. Эрте бербесе барган жерине кыз отурбайт. Билерман. Отурбайт. Вот мына даракты эрте жазда отургузбаса, кийин мөмө бербейт. Ошол дарак же курайт, же эптеп-септеп эле дарак болот. Өз убагында берсе, сезон, мисалы мындай, вот закондо тура эмес да, 18 деп туруп, эркек аялдын баары, кыздардын баары 18 жок. Вот эркек деген 18-тен өйдө десе мен макулмун да. А кыздардыкына ограничение жок көп жерде. Ошон үчүн мынагу биз табияттан тышкары болгон үчүн көп жаман нерсе болот да. Мисалы кыз 14-15 жаштан баштап ойноштук кылып, анан кийин боюна бүтүп, аборт кылып, элдин көзүнчө ата-энени шерменде кылып, мына забордун баарында Гулечка мен сени сүйөм, биятип өлүм деп толтура жазып жүргөн да. Бул ата-энени шерменде да. Вот өткөндө биз бир жерге барсак, забордун баарында Алиса дейби бир нерсе ятип өлүм жазып да, бүт заборлордо. Анан тиги кишиден сурадым, "Бей, мына эмне десем, ой, берде бир кыз бар, 10 жигит келет" дейт. Анан кийин атасы берип жүрдү, 9-класстан кийин берип жүрдү дейт. Бүт баары келип алып эле ятип өлүм жазып берет. Мына ошондой эмелер көп болуп атат бизде, урматтуу кондар. Туура эмес нерсе. Ошон үчүн кызды өз убагында бериш керек.